Балыкчы Барскон жолунун курулушу башталды. Бул каттамдын жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Курулуштун биринчи фазасында 25 чакырым доңдоо каралган. Жол совет мезгилинен бери ремонттолбой жашоочулардын көйгөйүнө айланган. Белгилей кетсек, жолду салуу жумуштарын биринчи жолу ата мекендик компания ишке ашырууда. Учурда 200-гө жакын мекендешке жумуш берилип, 1 жылда аяктоо пландалып жатат. Аталган жолдун курулушуна республикалык бюджеттен 20 миллион доллар бөлүнөт. Жолдун курулушуна жеке президент Садыр Жапаров көңүл бурууда. Мамлекет башы жолдун сапатына, аяктоо мөөнөтүнө жана жол салуудагы коррупциялык иштерге жол берилбесин деген пикирин билдирген. Жеке ишканалар, кыргыздын компаниялары өссүн деп аябай мындай өзү патриотический немесин көрсөтүп атат. Биз ошол жоопкерчиликти аябай сезип атабыз. Мунун кыргыздын компанияларын иштегендердин мүмкүнчүлүктөрү кандай болот? Мисалы, ошол эле тапкан акчасын кыргыздын компаниялар, кыргыздын жарандары биякта 100% иштейт. Ошолор акчасын Кыргызстанга ички инвестиция кылганга мүмкүнчүлүктөрү чоңураак болот да. Бизди буга чейин өзүңүздөр билгендей 30 жылдан бери бир дагы местный компания генеральный подрядчик болуп международный жолдордо иштеген эмес. Мына бүгүнкү күндөн баштап канча специалисттер чыгат, канча ошол эле каражаттар, канча деген элдердин баары эки жакка чыгып кетип атат. Мына канча азыр мисалы биз айылдардан канча деген жумушчуларды алабыз. Кыргызстан жолчуларын карап көрсөк, ар бир специалисттери бүт мындай немеде да деңгээлде иштеп жүргөн жигит балдарыбыз бар. Демек тажрыйба топтогон турбайсызбы? Тажрыйба топтолуп, любой убакта биз кандай болбосун жолчулар, Кыргызстан жолчулары жакшынакай кылып туруп сапаттуу салганга аракет кылабыз.